Бүгүнкү темабыз ит жүзүм же фаслон тукуму. Бул өсүмдөр 200-2000 түр өсүмдөр кирет бул тукумга. Булардын эмнеси өзгөчөлүгү? Булардын гүлүнүн формасы окшош. Чөйчөкчөсү 5, желекчеси 5, аталыгы 5, энелиги 1. Бул гүлдүн формасы. Демек, бул өсүмдөрдүн баардын гүлүнүн түзүлүшү окшош экен. Карап көрөлү. Мурч, баклажан, дурман, картошка, помидор баары деген бир тукумдун өкүлдөрү. Мөмөсү эмне деп аталат экен? Жемиш деп аталат экен. Кайсы өсүмдөрдө? Кара ит жүзүм жана помидордо жемиш деп аталат экен. Дагы экинчи группасы бул кутуча деп аталат. Кайсы өсүмдөрдө кутуча экен? Тамеки, кара миңдубана, сүрөттө көрүп атасыңар. Булардын 2 түр мөмөсү бар экен. Дагы булар 2 топко бөлүнөт экен. Фаслондор дейли 2 топко бөлүнөт экен. Биринчиси уулуу, экинчиси пайдалуу. Сүрөттө көрүп тургандай баары пайдалуу. Мисалы, муруч кадимкидей. Болгария муруч деп биз көп колдонобуз. Баклажан, картофель, экинчи нан деп атайбыз. Помидордон көп, же болбосо помидордун башкача аты томат. Мындан көп кышкыга биз консервациялап, жасап даярдап алабыз. Уулууларды ушуну белгилеп кетели. Кайсылар уулуулар экен? Булар миңдубана, кара фаслон, булар аябай клеткаларында уулар көп. Тамекини ушул жака жазалы. Тамеки биздин Талас областында көп өстүрүлөт. Тамекинин составында, жалбырактарында никотин заты бар экен. Бул уулуу өсүмдүр. Пайдалууларды атап кеттик. Суроо пайда болот. Мөмөлөрү түзүлүшү боюнча таптакыр башкача мына мурч менен баклажанды жана томатты, помидорду салыштырып көрсөк, түсү боюнча кызыл, сыя, кызыл, жашыл. Бирок баары ошого карабастан бир тукумдун өкүлдөрү. Эми дагы өсүмдөргө токтолуп кетели. Жапайы экинчи группировкасы. Бул биринчи группировкасы болчу. Экинчиси жапайылар. Башкача айтканда адам өстүрбөгөндөр. Булар ак жылдыз өсүмдүкү. Кыргызстанда көп кездешет бул өсүмдүк. Ото чөп болуп саналат. 1 жылдык өсүмдүк. Миңдубана. Дагы жапайы өсүмдүк. Экинчи группировкасы бул маданий өсүмдүктөр. Муну атап кеттик. Адам, помидор, баклажан деп жазалы, 2 өкүлүн жазалы. Булар адам, буларды отургузушат. Дагы бир өсүмдүктү толук мүнөздөмө бул жыттуу тамеки деп айтылат. Бул декоративдүү өсүмдүк. Жыттуу тамеки. Декоративдүү өсүмдүк. Башкача айтканда,
кооздукту берген өсүмдүк. Желекчелери узун түктү пайда кылат. Мөмөсү майда уруктуу уктуча. Желекчелери, гүлдүн желекчелери узун. Желекчелери узун. Кооздук берген үчүн муну биз декоративдүү өсүмдүк колдонолу. Бул помидор боюнча мүнөздөмө берип коелу. Помидордон мөмөсү биринчи жашыл болот. Мөмөсү жашыл түстө болгондо, бышпай турганда жашыл болот. Мында хлоропласттар болот. Помидор сүрөттөгүдөй кыпкызыл болуп бышкандан кийин хлоропласттар хромопластка айланат. Хромопластка айланат. Мекени Түштүк Америка. Кыргызстанда, түштүктө, Ош областында көп өстүрүлүп, Түштүк Америка. Ысык көл областында кээ бир учурда бышпай калат. Хлоропласттар боюнча кала берет. Кайсы жылы келиптир Түштүк Америкадан, аны белгилеп кетели. 1850 жылы. Витаминге бай өсүмдүк. Эми картошканы алалы. Картошкага мүнөздөмө берсек, картошка. Аны биз экинчи нан дейбиз. Экинчи нан. Себеби буудайдан жасалган нандын тышкары адам баласы ушу картошканы көп колдонобуз. Азыр Кыргызстанда көбүнчөсү ак сортторду колдонулат. Кызыл сорттор, огонек сорт мурун аталчу, булар колдонбой калды. Картошка. Бул мекени мунуку дагы Түштүк Америка. Крахмалга аябай бай, ошон үчүн ток болот. Крахмал көп. Крахмал көп болгондуктан бул аябай ток болот. Азыркы колдонгон сортторду жаза алалы. Ысык көл областында көбүнчө Чебурашка сортун колдонот. Эрте бышчу сорт. Пикассо жана башка сорттору. Эгерде картошканы эшикке таштап койсо, картошканын составына, курамына кирген лейкопласт бат эле хромопластка айланып калат. Картошка жашыл болуп калат. Ал уулуу болуп калат, себеби анын ичинде соланин деген зат топтолуп калат. Ошондуктан көгөрүп кеткен картошканы эч убакта тамакка колдонбош керек. Себеби соланин деген уулуу зат. Эми мореки уулуу өсүмдүктөрдөн кантип сактаныш керек? Көп учурда кичинекей балдар буларды колдонуп коет экен, жемишин колдонуп койгондо. Эмне кылат экен? Биринчиси уулуу өсүмдүктөрдөн жегенде биринчи симптому оозу кургайт. Баш ооруйт. Тахикардия, жүрөгү сого баштайт. Себеби организмде көп өзгөрүүлөр болот. Тахикардия төртүнчү белгиси. Дем алуусу бузулат. Ошондуктан балдарды жеп албасына этият кылыш керек экен. Дем алуусу кыйналат. Мына ит жүзүм же болбосо паслен тукумунун өсүмдөрү физиологиясы, биологиясы ушундай. Көбүнчөсү 90%ге чейин адамга чоң пайда келтирүүчү өсүмдүктөр.